Düz efir. Трансляция. Так. Паровоз ачууду алаткан го. Миреди, здрасте. Как бы? Так, 3 киши эфирде, мен баштай берейин, эфирди токтотпой. Жанагы күндүзү чыккан эфиримден кийин ошол бул уландысы жана орусчасынан сүйлөп, жана орусчасынан жүргүздүм. Азыр болсо бул түз эфиримди кыргызчасынан жүрөм. Бул кыргызчасынан жүргүзгөн эфирим бул биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке кайрылуу деп эсептей берсе болот. Бул кайрылуунун себеби мындайча айтканда бүгүнкү күнгө чейин бүт баары мыйзам негизинде, мыйзам даласында иштер жүргүзүп келатканбыз. Ошондо деген жана дагы орусчасынан айтып кеткем, мени ГКМБга центральный аппаратка алып барып алып, ошол жерде мени Шананов деген жигит уюштурган экен. Ошол уюштурган боюнча мени да чакырган. Ошол жерде деген мени коркутушкан. Сиз деген бул азыр ишти деген момдайынан айтып баштасаңар, СМИге чыгарып баштасаңар, биз сизге проблемаларды жасайбыз деген. Бирок мен ошондой айткам, мен мыйзам даласынан чыкпайм, мыйзам даласында жүрөм. Мыйзам даласында жүргөн соң мен бул эмени ачыктабайм деп. Бирок биз мыйзам негизинде бүт баарын аткарып, граждандык кодекстин негизинде, граждандык кодекстин иштери боюнча деген толугу менен жасагандан кийин, бүгүн мындайча айтканда биздин кыргыз жигит, фамилиясы Шананов, анан исполнительный директор Мамбиткулов Бекзат деген жигиттер мындайча айтканда төртүндө абдан туура эмес кадамдар жасады. Ошол негизинде бүгүнкү күнү биздин президентибизге мындай абдан чоң шек келтирип атышат. Эми сөзү башкадан болсун, сөзү башынан болсун. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуум себеби аргасыздыктан сизге кайрылып атам. Эмнеге сизге кайрылып атам? Анткени деген биякта бүгүн сиздин сөзүңүзгө таянып, сиз деген абдан жакшы сөздөрдү бүгүн жогорку кеңештен айттыңыз. Бүт мыйзамдуу болуш керек, баарын мыйзам иретинде жүрүш керек деп сиздин айткан сөзүңүзгө таянып туруп, бүгүн ушу сизге кайрылуум ушул болуп атат. Мындайча айтканда, Ак Ордо жаңы резиденция кандай салынган, штаб кандай, центральный аппарат ГКМБнын центральный жаңы зданиясы салынган, ошол боюнча толук маалыматтар силерге жетпей аткандыр. Эми жетпей аткандардын себеби мындай болуп атат. Бир кезде бир-эки түрк баланы биздин жигит Шананов деген жигит ошол түрк жигиттерди алып келип туруп, бияктан булар совместный предприятиялар. 66% ошол совместный предприятиянын 66% бул деген толугу менен кимдики? Ошол жигиттерди.
ошол балдарга берет, ошону түрк жарандарга берет. 34% деген ошол фирмадан ошо Шананов деген жигит алып калат. Бирок бул түрк жигиттер орусчасын билбейт экен, кагаздарды, договорларды орусчасын алып келип туруп, досчулук мамилеге салып туруп кол койдуруп алыптыр. Түрк тилинде перевод жок. Ошол жерде көрсө 100% Шананов өзү билет экен, кимди коюшту директор кылып, директор деген бүт баарына жооп берет экен. Бүт каалагандай жасайт экен, ишти толугу менен жасайт. Ишти толугу менен ошол жүргүзөт экен. Отчет бербейт экен деп ошолордун баарын жазып туруп, ошонун негизинде ошондой договорга, ошондой уставка кол койдуруп алыптыр. Бирок бул устав негизи мыйзамга каршы келе турган окшойт. 37-чи беренеде толугу менен айтылган товарищество ошолор боюнча, что булар монда мыйзамга дал келбесе, бул туура эмес. Анткени учредительдердин дагы, алардын дагы укугу корголуш керек деп. Ошондо укугу корголбосо, калган учредительдердин укугу корголбосо, андемесе бул 37-чи беренеде так айтылган. Бул укук бөлөк фирманын акционерлеринин укугу корголбосо, андемесе бул ничтожный, туура эмес, недействительно признаться, недействительно деп. Ошонун негизинде биз деген мен бүгүнкү күнү ошол Туркиянын эки жаранынын мыйзамдуу өкүлүмүн, доверенностьтар менен баары менен. Ошон үчүн мен бул жөндө айткан да эмесмин. Ошо Ордо резиденциясыныкын ГКМБнын имараты боюнча деген мен айткан эмесмин. Бюджеттен акча коротулганын мен айткан эмесмин. Унчукпай мыйзам чегинде гана иш жүргүзүп келдим. Бирок бүгүн абдан мындайча айтканда ички дүйнөмө да кирип кетишти. Анын адвокаты бүгүн соттук процессинде менин канча аялым бар, же аялым бар, кимдин баласы деп ошондой нерселердин баарын кайра келжирептир. Бул мени абдан туура эмес жиңгет тийгендей кылып атат да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул сизге кайрылганым, мени бул иш менен кабыл алсаңыз жакшы болот эле. Анткени булардын бул Шананов менен ушул Мамбеткулов Бекзаттын ошо иш аракеттерине юридикалык баа бериш керек. Мен ал боюнча Генеральный прокуратура ГКМБга кайрылгам. Ошол боюнча кайрылып, могу жерде эмне себептен администрация президенттен прямой инвестке 86 миллион сом перевод болунганын, ошону далилдеп такташ керек. Эмчүн кайсы бизде деген, мына сиз бүгүн өзүңүз айтып кеттиңиз, цифровизация бүт эмеден болуш керек деп сиздин өзүңүз айткан сөзүңүзгө таянып кайта эле айткансыз, мына финансовый потоктор, булар деген мамлекет ичинде болсо переводдор менен бири-бири менен жабылат деп айтылган. Бирок тилекке каршы мындайча айтканда бул нерсе ишке дал келген жок. Айыл банктан 1 миллиард 3 айдын ичинде 1 миллиард 460 миңби 560 миң сом обналичение болуптур. Именно обналичение кылганда бул деген 26 миллиондун тегереги болот. 20 миллиондун тегереги болот. 26 эмес, 20 миллион тегереги болот. Ошону деген кандай обналичивать эткен, ким уруксат берген? Айыл банк болобу, кайсы банк болбосун, бул деген комплайнс деген система бар. Азыр 1 миллиондон ашык обналичивание кылып баштасаң, ошонго деген подтверждающий документ беришиң керек. Ошолордун андай суммаларды уруксат болобу, болбойбу деген ошолордун бардыгын бериш керек. Ошолордун бардыгы берилдиби же берилген жокпу деп ошону тастыктайлы деп туруп айтсак, ошонун негизинде бүгүн кимдин указаниясы экенин билбейм, бирок мындайча айтканда ошо сиздин айлана чегереңизде жүргөн бир шылуундар бар экен. Ошол шылуундар команда берип туруп, мына жаңы болгон министр, замминистр юстиции бат-баттан кол коюп бериптир. Шаардык мындайча айтканда юстициясы полностью переоформление кылган немени кайра жокко чыгарып замминистр. Анан кийин буларга бүгүн
укук берилиптир. Булар шашкан түрдө боюнча Айыл банкка анан кийин барып туруп ошо Бакай банктан барып туруп ошол акчаларды перевод кылды деген бизде мондай маалыматтар келди. Андан тышкары мына сот процесстери болуп атат. Ушу өзүнүн коррупциялык мындай эмелери окшоштугу бар элементтер бар болгондуктан биз ошону айтып атабыз. Биякта коррупциялык элементтер бар. Анткени биякта бюджеттен чыгарылган акча. Ошол акчаны эмне негизинде кандай эм үчүн кетирди деп туруп, ошолордун баарын далилдейли деп туруп, ушулардын баарын жазсак, бизге карата кайра тоскоолдук болуп атат. Андан тышкары угрозалар түшүп атат. Ошондой угрозалар да түшүп атат. Мына бүгүнкү күнү мен ойлоп атам, азыр даже бага бир информация келди, что район бир милицияга барып туруп, мага заявление жазып атышат депчи. Мен аларга айтып коет элем, бул заявлениясы дал келбейт, анткени мен мыйзамдуу өкүлүмүн. Бүгүнкү күнү эмне себептен ошо эки түрккө ошол РНС менен Ариас деген компанияларга 6 миллион берилген товарга акчасын төлөбөй атышат. Берилген, алган уже булар өзүлөрүнүн мойнуна алган товарга акчасы берилбейт. Уже аяктан деген мындайча айтканда прибыль деген жөндө сөз жок. Ошол 6 миллион доллардын ошол жерде жөн эле компания задолженностун бериш керек. Аны да бербей качып атышат. Андан тышкары предполагаемый прибыль деп коет. Предполагаемый прибыль 25 миллион доллар. Андан тышкары ошолордун бардыгын бүт амалдарын издеп, эмне кылып ошол түрк жигиттерге төлөбөстүн амалдарын издеп туруп, бул түрк жигиттерди коркуткан боюнча кечти. Түрк жигиттер кете албай атат, бияка келе албай атат, анткени коркутуп атат, коркуттуу нерселер болуптур. Азыр түрк жигиттер, сиз мени кабыл алсаңыз, мен сизге деген прямой түрк жигиттердин ошолордун толугу менен айтып берген сөзү, андан тышкары ошол айтылган сөздү кимге акча бөлүнгөн, ошол 1 миллиард 460 миллион доллар сом ошол кимге бериле турган дегенди ошол Шананов өзүнүн тили менен айтыптыр. Ошол сөз менен айтыптыр. Ошолордун показаниясы бар түрк жигиттердин. Андан тышкары бул деген кичинекей бир моментте айтылган. Анан ошол жерден суроо жаралат атат да, урматтуу Садыр Нуркожиевич. Эмне себептен, эмнеге бюджеттин акчасын обналичивание кылышат? Бул деген Кыргызстанда мекемелерге бири-бирибизге перечисление кыла турган нерселер. Эмнеге кереги эле бар эле ошолордун бар. Ошондой көп нерселер бар, Садыр Нуркожиевич. Ошондой көп ушундай эмелер бар. Сиз мени кабыл алсаңыз, мен сизге ошол документтерди, толугу менен документтерди, анткенде биз Айыл банктан үлгүрүп калдык, выпискаларды алганы, тияктан таможнядан үлгүрүп калдык баарын алганы, тияктан Турциядан эмне товарлар келгенин алып калдык, бүт канча акча жиберилгенин аны алып калдык, канча дагы карыз бар, ошонун баарын алып калдык. Мындайча айтканда, муну бүгүнкү күнү могу жерде ичара, могу жерде чечип албасак, эртеңки күнү бул жаман сөз. Садыр Нуркожиевич, сиз менин абамсыз. Мен сизге деген мындайча айтканда сизге жаным да күйөт да. Сиз монто аракеттенип атасыз. Бүгүнкү күнү мына Кыргызстанды боткодон чыгарайын деп атасыз. Саздан чыгарайын деп атасыз. Ошонго эметип атканда, ошол жерде кээ бирлер ушундай жаш жылуун жигиттер, силердин айланаңарда жүргөн жигиттердин же ошол жерде руководительдердин атын жагынып алып туруп, ушундай мыйзамсыз нерселерге барып атат. Ошонун негизинде деген бүгүнкү күнү эл аралык далада сиздин аброюңузду түшүрүп атат. Мага мен сиздин аброюңуз үчүн күйүп атам, Садыр Нуркожиевич. Туура түшүнүңүз. Сиз бүгүнкү күнү келечекте президенттикке коесуз. Ошо президенттикке койгондо сиз бүгүнкү күнү өзүңүздүн иш аракеттериңиз менен бүт барын сиз өзүңүздүн иш аракеттериңиз менен Кыргызстанды абдан жакшы иштер менен жүргүзүп атасыз. Ошонго деген сизге көмөктөшмүн. Ошону туура сизге жардам бергени дагы толугу менен даярмын. Бирок мондай мыйзамсыз алдамчылык жол менен түрк бөлөк мамлекеттин жарандарын
эми болуптур прибылин бербесин, бирок ошол эмени хотя бы алган продукциясынын эмесин, акчасын берип койсо болмок. Бирок мына бүгүнкү күнү ар кандай амалдарды издеп, Октябрь райондук сотко бериптир. Октябрь райондук сотторго ошол эки түрктү вообще чыгаргыла деп. Чыгарган эмне? Булар эмнеге аны кылып атат? Учредителден чыгаргыла деп. Булар деген эптеп ошону учредителден чыгарыш керек. Анан кийин биякта бүт баарын компанияны ликвидировать этиш керек. Алар ликвидация кылгандан кийин бүттү уже. Бюджеттин акчасы кандай аккумуляция этилген, кандай эмелер менен барылган, ошонун баары көрүлөт. Ошол тастыктачу документтердин баары менде бар, Садыр Нуркожоевич. Сизди абдан мындайча айтканда эл аралык далада сиздин аброюңузду түшүрүп аткандай кылып атат. Кыргызстандын аброюн түшүрүп аткандай кылып атат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди кабыл алып, мени кабыл алсаңыз, мен ошолордун баарын сизге көрсөтүп, ошонун баардыгын алып барып, мына ар бир кагазына чейин алып барып берем. Ошол жерде 12 том кагаз бар. Ошо 12 томдун баарын деле алып келип берейин. Бүт баарын алып келип берейин. Бирок ошондо сиз өзүңүз менен көрөсүз, кандай алдамдуу ушундай туура эмес жолдор менен, мыйзамсыз жолдор менен ушундай алакыбалга жеткизген. Бул жигиттер эртең күнү буларга разница жок. Булар ошол акчалардын баарын чыгарып алып, эртең качып да кетиши мүмкүн. Алар качып кеткен күнү, эртең күнү ошол суроо жоопторду баары бир тияктан баары бир бирөө мойнуна алыш керек болуп калат. Мойнуна алып калыш керек болуп калат. Бул иш боюнча сизге обращение болунган. Ошол түрк жигиттер сизгеден обращение менен кайрылган. Ошол обращениянын дагы даже сизге жеткен жок болуш керек деп ойлойм. Ошол обращение. Бирок андан тышкары түрк жигиттер алар деген толугу менен эмеге жиберишти. Администрация президента Турцияга да жиберишкен катты. Аяктан дагы толугу менен эметип, ошактан мени элчиликке чакырган, Туркиянын элчилигине чакырган. Ошо Туркиянын элчилигинде мен деген объекттерди айткан эмесмин, бирок могу фирмалар боюнча, что бүгүнкү күнү Кыргызстан, кыргыз жарандары түрк мамлекеттин эки жаранына акча карыздыгын толугу менен баарын тастыктап, алар даже мен мага айткан боюнча, мен угушум боюнча алар нота да жиберген. Бул иш боюнча биздин министр Асан Дел да билет. Бул иш боюнча толугу менен Кулубаев. Андан тышкары ошо элчилик да билет. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, абдан сиздин жаныңызда, сиздин ак көңүлдүгүңүз менен пайдаланып туруп, абдан туура эмес иш кадамдар болуп атат. Ошондуктан мени кабыл алып коюңуз. Ошо сиз кабыл алганда ошол мыйзамдын документтерди алып берейин, көрсөтөйүн. Эми ал жакта сиз жок, киришпегин десеңиз, мен анда киришпей эле коеюн. Бирок ошол жерде мыйзамдуу түрдө ошол эле генеральный прокуратура, ошол эле ГКМБга ошол жерде тапшырма берсеңиз, мыйзамдуулукту карагыла, тууралыгын карагыла деп ошондой айтсаңыз, мен ошондойго ошолор менен биргеликте иштеп, ошо ар бир айткан сөзүмө документтерди тастыктап берейин. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге жакшы ден соолук болсун. Сиздин кадамдарыңыз абдан жакшы болуп атат. Ошол кадамдарыңыздын үстүндө жүрүңүз. Биз сизге жөлөк таяк бололу. Бирок момундай жаныңызда ошондой жаныңыздагы жигиттердин аты менен жабынып алып, ошондой Шананов, Мамбеткулов деген жигиттердин эмесин текшерип берип, юридикалык баасын берип деген ошондой бир тапшырма берсеңиз, ошондон сизден абдан суранат элем. Чоң рахмат, урматтуу Facebook колдонуучулары. Аргасыздан болуп атат. Мен соц тармагы аркылуу кайрылууга мажбур болуп атам. Анткени мен деген Садыр Нуркожоевич сизге же кире албайм. Генеральный прокуратура болсом же генеральный прокурорго кире албайм. МВДга барсаң, МВД бул мен берген заявлениямды аягы жүрүп туруп, МВДдан ГСУга түшүрдү, ГСУдан ГУВДга түшүрдү, ГУВДдан РОВДга түшүрдү, РОВД болсо ГОМго түшүрдү. Анан ошактан төргөчү алып туруп отказной кылып салган. Ошондой нерселер, мындай мени эле сурап туруп эле отказной кылып салган. Ошон үчүн мен ошондой нерселерге бүгүнкү күнү абдан мындай айрасыздан сизге ушу Facebook аркылуу чыкканга
Facebook аркылуу чыкканга мажбур болуп атам. Кечирип коюңуздар, баарыңыздарга аманчылык, орузоңуз кабыл болсун. Аман болгула, Кыргызстан алга.